Мына мен ойлонсом. Мына молдо кожолор деле Кудай деп жүрөт. Ооба, Кудай деп жүрөт. Сыйынып атат, тиленип атат, Алла деп атат. Бир көз ачыктар жүрөт. Же орустар Бог деп жүрөт. Анан ойлойсуң да, бул Кудайга дейги ким жакын? Деп ойлонсоң, бул суранган адам жакын эмес экен. Тиленген адам жакын эмес, урматтуу улуу журт. Кудайдын буйругун аткарган адам жакын. Мисалга, мына сүрөттөрдү коелу. Мына карайлы. Бул арстан алай, бул мисалга тиленген суранган адам. Караңыз, кимиси жакын Кудайга? Кудайга чын эле аалам байланышын алган адам жакын. Мына биз айттык, Алай жергесинде Зүлфия деген карапайым касиеттүү аял эле келин ал кезде 20 жыл мурун. Аял да боло элек, жөн эле жаңы төрөгөн. Кудай жакшы көргөндүктөн ошол аялга адам ата көрүнүп, периште жайгашып, анан келечекте мыйзам берип атат. Кудай жакшы көргөндүктөн Адеби деген кызга берди. Кудай жакшы көргөндүктөн Эргешбай ата деген адамга байланыш берди. Мына мезгил сабактары деп Атомгүл деген эжекебиз жазып атат. Ким жакын, караңызчы гана. Мына тааныш үчүн, адам өзүн тааныш үчүн. Кудайдын буйругун аткарган адам жакынбы? Жаскан адам жакынбы? Жеткирген адам жакынбы? Аткарган адам жакынбы? Же суранып тиленген адам жакынбы? Караңыз, могу сүрөттө карап көрүңүз. Демек, кыргыз жакын. Мына Теңир, Кудай күн элесинде берилип атат мына. Күн. Ким жакын? Кимди жакшы көрүп атат ал? Мына о жерге Эргешбай атаны коюңуз. Уш жерге аалам менен байланышкан адамды, уш жерде мына аалам мыйзамын аткарып бараткан Арыстан Алайды. Тапкан сүрөтүбүз ушул болуп калды да. Уш жерге Зүлфияны коелу. Уш жерге Атомгүлгө, уш жерге Адемени, уш жерге бир Бакыт Тубашевди. Эчтекеси жок ал адамдардын. Үстүндө бир үйү бар. Иши деле жок. А бирок аалам байланышын аткарып атат. Ал акча жасаган жок. А мына бул киши суранган адам, тиленген адам, кыргызды, адамзатты эволюцияга тарткан адам, 15 кылым артка тарткан адам. А бул келечекке үндөгөн адам. Ким жакын? Кайра мына мисалы Атамбаев көрүнсө, Путин көрүнсө, бул Кудай болуп берилет, Теңир деп элестетели. Ага ким жакын? Мисалга, аткарган адам, уккан адам жакын. Ишин аткарган. А суранган адам ага жакын эмес да, жаман көрөт да. Мисалга президентке барып эле бир белени сурана берсең, сен өспөй эле сурана берсең, президент жакшы көрөбү? Жаман көрөт. Артка сүйрөгөн адамды жаман көрөбү? Жаман көрөт. Же болбосо мына атабыз дейли. Атага аткарган, уккан мына 10 балаңдын ошо жакшыбы? Жакшы. Ошо жакынбы? Ошо жакын. Ыйлап эле, суранып эле, Алла берчи, Алла сактачы деген адам жакынбы? Караңыз, Кудайга ким жакын? Ойлонуп көрүңүздөрчү. Бүгүнкү күндө Кудайга, Кудай жакшы көргөндүктөн байланыш берип атпайбы? Карапайым болсо дагы. Үй бүлөсү да жок болсо да мына. Бимайрам апаны коелу мына сүрөтүн. Кудай жакшы көргөндүктөн байланыш берип атпайбы, урматтуу улуу журтум? Ишенгендиктен, аткарат дегендиктен. Ошон үчүн кыргызга жакын болуп атпайбы? Арабка эмес, башка улутка эмес, ааламдык байланышты мына кыргызга берип атат. Анысы кандай мына? Же түш аянды кыргыз аткарып келген да. Мисалга мына башчылары, падышасы дейбизби, ханы дейбизби, бии дейбизби? Түш көргөн, түшүндө мүшкүл иш көргөн. Анан ойлуяларын, келечек болсо көз ачыктарын, келечекти көрө билгендерин, тарыхчыларын башынан өткөргөндөрүн топтоп, анан ушул улуу сөздү баштап, мен ушундай түш көрдүм деп,
Анан ал түштү да башкалар мүмкүн башка кырынан көргөндүр. Анан чечмелегендир. Анан ошол арбайлар Кудайдын ишараты ушул болуп атыптыр деп туруп ошого карап иш кылган. Ошондуктан кыргыз жаңылган эмес болуп атпайбы? Аткарган адам жакын болуп атат Кудай арбайга. Сыйынган эмес. Деги эле тарых